Тажик тарап чегарага курал топтоп жалданма аскерлерди камдоодо. УКМК. Тажик тарап оқ-дарыларды сактоо үчүн мечиттерди колдонууда. Видеого лайк басып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бишкекте эки башка жерден аялдын дене бөлүктөрү табылды. Милиция кызматкерлери эки башка жерден бир аялдын дене бөлүктөрүн табышкан. Бул тууралуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери билдиришти. Маалыматка ылайык, укук коргоо кызматкерлери Арал айылындагы Чоң Чүй каналынан адегенде бир буту, андан кийин экинчиси аялга тиешелүү деп болжолдонгон сөөктүн калдыктарын табышкан. Ошол эле учурда Бишкек шаарындагы Бычкадан көчөгө жакын жерден аялдын сөөгү салынган пакет табылган. Булак аралаш маалымат. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз. Которобуз, протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Тажик тарап чегарага курал топтоп жалданма аскерлерди камдоодо. УКМК. Кыргызстандын чегара кызматы Тажик тарап мурунку келишимдерди бузуп, чегарага курал жарак топтоп жатканы жөнүндө кайрылуу таратты. Кайрылууда Тажик тарап Кыргызстанды чегарадагы абалды атайын корчотуп жатат деп айыптап жатат. Мындай билдирүү чындыкка дал келбейт. Тажикстандын чегара кызматы атайлап маалыматты бурмалап, чегарадагы калкты мыйзамсыз иш-аракеттерге түртүүдө. Ага аскердик техника ташыган автотуралдын сүрөтү мисал боло алат. Тажикстандын Сауди облусунун чегарачылары бул сүрөттү пайдаланып, Кыргызстан Баткен облусуна аскердик техника ташып жатат деп жалган маалымат таратууда. Бул сүрөт 21-22 сентябрда аскердик техниканы чегарадан туруктуу жайгашкан жерине алып кетүү учурунда тартылган. Тажик тарап 25 сентябрдан тартып ок атуу позицияларын камдап жатат. Кыргыз-тажик чегарасынын бардык периметри боюнча окоп траншея казууда. 25 сентябрдан бери 10дон ашуун дрон колдонуу фактысы катталды. Дрондор Кыргызстандын аба мейкиндигине кирип, чалгындоо иштери үчүн пайдаланылган. Тажикстандын жарандары Кыргызстандын чегарадагы жарандарынын үйлөрүн өрттөөгө аракеттенишкен. 26 сентябрда Тажикстандын аскер кызматкерлери жасаган тузакка өздөрүнүн жараны кабылып, гранатадан жабыркаган. Бул тажик аскерлери мина коюп, кагылыш учурунда артка качууга даярданып жаткандан кабар берет. Бул факты териштирүүдө Тажикстандын Исфара аймагы боюнча өкүлү жана коңшу өлкөнүн компетенттүү органдары тарабынан Кыргызстандын жарандары же аскерлери аталган окуяга тиешеси жок экендиги аныкталган. Жолугушууларда Тажикстандын чегара кызматынын өкүлдөрү макулдашуу бузулуп жатканын моюнга алууда жана маселени чечүүнү убадалап жатышат. Бирок иш жүзүндө убадаларын аткарбай коюуда. Тажикстандын чегара кызматы Кыргызстандын пресс-релиздерин колдонуп, андагы өлкө аталыштарын жана тажик деген сөздү кыргыз деген сөзгө алмаштырып жатышат. Булак маалымат кежи. من از روی تیم نقشه‌های سال گذشته سر کردم و یعنی جوی از این فهمی تمام مردم تاجیکستان بابا هستیم و از این دشمن من جدی نشد من باید دیگر bu Тажик тарап оқ-дарыларды сактоо үчүн мечиттерди колдонууда. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чегара кызматы Тажикстандан чегарага жакын аймактарга өздүк курамды жана техниканы алып өтүү, бул үчүн тез жардам унааларын колдонуу, жарандык унаалар менен Тажикстандын позицияларына оқ-дарыларды ташып келүү фактыларын каттады. Буга далил катары Кыргыз Республикасынын чегара кызматы тажик аскер кийимин кийген адамдар тажик мамлекеттик номуру тагылган унаадан кутууларды сүйрөп бараткан видеону тиркеген.
Ошондой эле Кыргыз Республикасынын чек ара кызматы, тажик тарап мечиттерди жалданма аскерлерди даярдоо, ошондой эле курал жарактарды жана ок дарыларды сактоо үчүн пайдаланып, ислам баалуулуктарын жок кылып жатканы боюнча талашсыз далилдер бар экенин билдирди. Кече Баткенде ата баланы өз үйүндө өлтүрүп кетишти. Баткен облусунун Кадамжай районунда 2 адам өз үйүндө өлтүрүлдү. Бул тууралуу Турмуш басылмасына өздүк булактар билдирген. Алдын ала маалымат боюнча окуя 18 октябрда саат 22:30 шамасында Марказ айыл өкмөтүнүн Көктала айылында болгон. 1961 жылы туулган жана анын уулу 1992 жылы туулган Жаранды белгисиз адамдар өлтүрүп, 1963 жылы туулган аял кишини денесине жаракат келтирип, үйдө өрттөп кетишкен. Болжолдуу маалымат боюнча ата балага үлгүсү аныкталбаган сайсыз ок атуучу куралдан ок атылган, шектүүлөр изин жашырган. Кылмышка шектүү катары маркумдун бир тууган агасынын уулу 1994 жылы туулган Жаран изделип жатат. Булак аралаш маалымат.